Саламатсыз ба? Мені Маман. Журналист болом. Сізден интервью алсам деген. Не? Интервью. Гезитке болгон маек. Сіз жөнүндө макала жазсам деген. Маек? Мен жөнүндө? Эмне үчүн мен жөнүндө? Сіз жөнүндө элдин арасында ар кандай ушактар таралып жүрөт. Ошону сиздин өзүңүздүн оозуңуздан уксам деген. Ар кандай ушак? Кел анда. Кандай сөздөрдү уктуң? Мен сизди элдин арасынан жез кемпир, жаналгыш дегендей сөздөрдү уктум. Жез кемпир? Жаналгыч? Сен ошого ишенип келдиңби? Мен куру сөздөргө ишене бербейм. Бирок жүрөгүңдө кандайдыр бир коркунуч бар да. Мен эч нерседен коркпойм. Мен корккондордун жанын алам. Анда сиз жез кемпирсизби? Жок. Адамдар мени жез кемпир кылышты. Кантип? Билгиң келсе, сен өмүрүңдөн ажырайсың. Бирок келгениң менен эч жакка качып кутула албайсың. Мен макулмун. Андай болсо, кандайча жез кемпир болуп калганымды ук. Биздин тукумда эч качан эркек болгон эмес. Кайсы апабыз төрөбөз, баары кыз болуп чыкчу. Андайбызды билгенден кийин аялдыкка деле алышчу эмес. Ар кандай окуялар болуп, кээ бирлерин эркек төрөбөйсүң деп сабашса, кээ бирлери бузулуп да кетишти. Ошондон улам бизди жез кемпирлер тукуму деп аташты. Алардын акыркысы мен болдум. Эч кимге жолобой. Бирөөгө жубай да болгон жокмун. Өзүм жалгыз. Элге көрүнбөй жашадым. Акыры жаным чыдабай. Кичинекей кыз багып алдым. Назира. Апа, эмне үчүн мен депутатны жез кемпирдин жүзү Сен аларга көңүл бурба. Эмне үчүн менен эч ким ойношпойт? Алар кичинекейде көп нерсени түшүнбөйт. А сен чоңсуң, азаматсың. Жок, мен сага мороженое алып берем. Бирок кызым мектепке барганда да ушинтип кабыл алышты. Анан мен өзүм кызымды тарбиялап баштадым. Туулган күнүң менен чыда кызым, чыда. Эл бизге кандай мамиле кылса, ошондой жооп беребиз. Чыда кызым, сен баарына чыдай билишиң керек.
Çıda kızım. Çıda. Çıda kızım. Çıda. Tuğan günün menен kızım. Biz üçün Tokoy çoğun genç bolçu. Çöp çavır. Tamak açtı oşol Tokoy'dan tapçubuz. Oşol günü negedir. Kızım köpke çoğaldı. Müdür! Anın жаман катын болуп каякта жүрөт ей? Дагы бирөөнү издегени кетирип Ошону үчүн самсылап жүрө бербей. Бир катын алып берип коелу. Катын түтө ошого. Алган катынын баары эле жаранат деп бурут соолуп атса, анан каяктагы? Ошо дейм да. Ага кайдан түтсүн кетирип атса. Чоң кыз. Атың ким? Чоң кыз. Атың ким? Жигиттер! Эй, жигиттер! Жигиттер! Кырычым. Кырычым. Не күлөсүңөр? Жыргаңар келеби? Кеттик анда. Чоң кыз. Чоң кыз. Кайдасың? Чоң кыз. Чыга кой.
Чоң кыз. Чыга кой. Кандайсың чоң кыз? Eder, ал өлүптүр. Бир жез кемпирден кутулдук. Бул кемпирди эмне кылабыз? Бакка айлап салгыла. Өзөлүп калсын. Медерди асылган жеринен элдер табышты. Медердин досу зоодон кулап өлдү. А бирөө муунуп өлдү. Дагы бирөө ооруп төшөктөн турбай калды. Ошентип баарынан өч алдым. Илүүчү алган келген жокпу? Жок. Алар күнөө кимде экенин билишти. Ошондон бери элге көрүнбөй деле жүрөм. Эми балам, колуңдан келсе, менде качып кар.